Ордолош жергесіндегі башқа малыматтық көрсөтөз ишин баштайт. Эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу. Арыбаңыздар, алгач бүгүн ордолгон жаңылыктардан кыскача. Министрлер кабинетинин бир катар мүчөлөрү ант берди. Мугалимдердин айлыгы жогорулайт. Ошто 4 көчө асфальтталып, 3 көпүрө курулду. Президент Садыр Жапаровдун жана жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусунда министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрү ант берүү аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Кыргызстандын бакубаттуулугуна, гүлдөө өсүшүнө жана стабилдүүлүгүнө багытталган демилгелерди колдоп жаткан жогорку кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчы жаңы дайындалган министрлерге кайрылып, алар ийгиликтүү иштер менен катар эл тарабынан да, депутаттар тарабынан да көптөн бери айтылып келе жаткан көптөгөн чечилбеген маселелер үчүн жооптуу экендигин белгиледи. Алар бир дайындоо изге тилекке, күтүлөргө жана аларга ишенип берилген багыттарды өнүктүрөт деген ишенимге негизделгендигин баса белгиледи. Жаңы дайындалган министрлерге айтарым. Сиздер бара жаткан министрликтерде ийгиликтүү иштер менен катар жасай турган жумуштар дагы арбын. Муну эл дагы, мынакей биздин эл өкүлдөрүбүз дагы көтөрүп, министрлер кабинети көңүлгө алуусун талап кылып келе жатышат. Бул маселелерди чечүүгө алы келет, акылы жетет. Бұл тармақты алдыға жылдырат, өнүктүрөт деген алдын ала изги тилек менен, ишеним менен сиздерди министр кылып олтурабыз. Мамлекеттин бир тармагын жылдырууга ишти алып кетем деп, өз чамаңарга ишенип, мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант берип, бул ыйык трибуна аркылуу сиздер эл астында ант берип олтурасыздар, ушуну унутпаңыздар. Биздин элибиз берилген антка катуу маани берет, элдин сөзү менен кошо назарында да турасыздар. Жакшы иштесеңер, халқыбыз тегиз алкыйт, жалпы журт батасын берет. Башкача ой менен келип, жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер, анда эл журтка жаман атыңар калат, ата-эне, ага тууган, жерге жээңерди түбөлүк жаман сөз ээрчийт. Кыргыз наркы мына ушундай. Албетте туура эмес иш жасасаңар, биз дагы мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимге аябы жок. Агартуу министри Догдур Гүлкен Дырбаева 2025-2026 окуу жылында мугалимдердин айлыгы көтөрүлөрүн билдирди. Анын айтымында бул мамлекеттин билим берүү тармагына көрсөткөн колдоосунун бир бөлүгү. Ошондой эле райондук жана облустук билим берүү бөлүмдөрү автоунаалар менен камсыздалып, мугалимдер үчүн шарттар жакшыртылары белгиленди. Министрдин пикиринде мындай колдоо мугалимдердин жоопкерчилигин арттырып, билим сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар айыл жерине да жетти. Озгур айылында 1,5 чакырымга жакын аймакка тротуар курулуп пайдаланууга берилди. Акбура жээгине жакын жайгашкан тротуар коопсуздук тосмолору түнкү жарыктандыруу менен камсыздалды. Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуучу тротуардын курулушу шаардык мэриядан каржыланган. Ош шаарынын Актилекече районундагы эң начар абалдагы 4 көчөгө толук асфальт төшөлүп, тротуар жана ирригациялык система менен бирге заманбап стандарттарга ылайык оңдолууда. Мындан сырткары бул аймакты Достук Кече району менен туташтырган 3 жаңы көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Ош шаарындагы жолдорду капиталдуу оңдоп түзөө иштери Актилекече районундагы номер 5, 10, 11 жана Улан Жороев көчөлөрүн камтыды. Азыр биз жаңы асфальт төшөлгөн Актилекече районундагы номер 10 көчөдө турабыз. Бул көчө мындан 1-2 ай мурун эле асфальт төшөлбөгөн шагыл жол болчу. Асфальттын төшөлүшү менен жергиликтүү тургундардын кубанычында чек жок. Мурда биздин көчөдө анча-мынча чыгып кеткен немелерибиз бар эле, кызыл линияга. Аларды өз немебиз менен алып бердик баардыгы. Элдер баардыгы жакшы ойдо. Bunday көчөнү биз өз күчүбүз менен кура албайт элек. Мээрге рахмат. Мына тротуар коюп берди. Андан кийин зеленый зона кылды. Зеленый зонага биз кара топурак таштап койгондо кыздарыбызга гүл эктирип коет элек. Эми биздин 11-көчөнүн элдери эки бетке ак кайың эгейли деп атат. Ак кайың көчөсү болсун деп. Мурда жөнүндө шагал жол болчу. Азыр сапатуу жасалды. 3 көпүрө жасалды бул жака. 5-көчө, 10-көчө, 11-көчө. Мурда мына көчө Улан Жороев көчөсү. Бул менин улумун атына коюлган, бул асфальт болгон 2010 жылы.
Азыр да муну кеңейтип аяк-аяктарын жакшы кылып оңдоп коюшту. Аталган ички көчөлөрдүн жалпы узундугу 1 километр 200 метрге жакын. Учурда шаар жетекчилигинин маалыматына алайык, Ош шаарында жалпы 35 көчөдө ар кандай деңгээлдеги жол куруу жана оңдоо иштери жүрүп жатат. Анын ичинен 8и негизги көчө болуп саналат. Азыркы тапта Ош шаарында 35 көчөдө асфальттоо иши жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү Улан Жороев 11 көчө, 10 көчө и 5 көчө, 4 көчөдө асфальттоо иштери толугу менен бүттү. Бунун бардыгы биздин жергиликтүү бюджеттен көзүдүн. Андан сырткары мына өзүңүздөргө белгилүү Көкүмбей, Мамырова, Калинина, Имам Саидов, Волгоградская, Тимирязева. Алексалам, ажеке кандайсыз? Наваи, Жумабаева, Демократ, Жеңишбек Шамшиев. Бүгүн Кудай кааласа бияктан кийин тетиги Озурга барабыз, Озурга барабыз. Достук. Көп көчө унутуп калдым. Көп көчөлөрүбүз Кудай кааласа. 3 көпүрө да пайдаланууга берилди. Ак Тилек Кечи району менен Достук Кечи районун байланыштырган көпүрөнүн жергиликтүү калк үчүн мааниси чоң. Буга чейинки жөө жүргүнчүлөр үчүн курулган эски көпүрө ыңгайсыздан да кооптуу болуп келген дейт. Эски көпүрө бүтүндөй алынып, ордуна жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын каралган тротуар менен унаа жүргөнгө ыңгайлашкан чоң көпүрө салынды. Кооптуу болгон. Негизи балдарга, чоңдорго деле кооптуу болгон. Бул жерде көп жолу балдар акты, чоң адамдар акты. Бул жерде бир адамды өтө турган өтмөк бар эле, кичинекей эле көпүрө эле. Анан азыр рахмат ушу өкмөтүбүз ушунча биз жака көңүл буруп, деп маршрут каттатып берсе да жакшы болот эле. Мурда илгери бул жерде адам өтчү көпүрлөр бар эле. Ар бир 2 көчө, 3 көчөнүн башында бул тарапка өтчү адам өтчү көпүрлөр бар болчу. Азыр эми Кудайга шүгүр, жаңы мэрибиздин өкмөттүн жасаган иш аракетинин натыйжасынан чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, чоң 3 көпүрө түштү. 3 көпүрө ачылды, мына бүгүн ачылып атат. Кудайга шүгүр, шаарга аз да болсо жолубуз кыскарып дегенде айланып өтпөй. Буга чейин Жапалактын башы жагынан Учардын ортосу тарабынан айланып келчүбүз. Жолубуз кыскарып аябай сүйдө турабыз. Аталган көчөлөрдөгү капитал оңдоп түзөө иштерине шаардык бюджеттен жалпы 31 миллион сом бөлүнүп, ирригациясы, тротуарлар менен кошо толук асфальт төшөлдү. Ал эми Ак Тилек менен Достук Кечи райондорун туташтырган 3 көпүрөнүн ар бирине 12 миллион сомдон, жалпысынан 36 миллион сом сарпталган. Бул шаар тургундарынын жашоосун жеңилдетип, жол кыймылынын коопсуздугун арттырмакчы. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары. Кара Суу районунун Папан айыл аймагында 3 көчө асфальтталып пайдаланууга берилди. 2 көчө мамлекеттик бюджеттен, дагы бир көчө Папан Турук фонду тарабынан каржыланды. Айта кетсек, быйылкы жылы Кара Суу району боюнча 50 чакырым жол оңдоого планга киргизилген. Кара Суу районунун эң алыскы айыл аймактарынын бири болгон Папанда жагымдуу саамалык, анткени аталган айыл аймактын Алчалуу айылынын кире беришине жолу асфальтталып, асфальттын узундугу 3,5 чакырым, ал эми 3,5 чакырымга жакын, ал эми туурасы 4 метрди түзөт. Бул жолдун асфальтталышын жергиликтүү тургундар көп жылдардан бери күтүп келишкен. Алчалуу айылынын жолу алгачкы жолу асфальтталып жатат. Буга чейин жолдун абалы начар болуп, унаалар жана жөө жүргүнчүлөр үчүн дагы шарт болгон эмес. Май айында башталган курулуш иши үчүн республикалык бюджеттен 22 миллион 150 миң сом каражат бөлүнгөн. Асфальт болушун ушу 5-6 жылдан бери күтүп атканбыз. Ана болот, мына болот менен жакшы эми бүтүп калды. Мына биздин жолубузду караңыздар, жаркырап, жадырап, жайнап. Мына жол мурунку акыбал өтө жаман акыбалда элек. Чаң, буякта чаң, буякта чаң, эки жактан чаң. Эң каралбаган айыл болуп калган да. Ушун көптөн бери күткөнбүз, ушул асфальт болду. Ушу эмне машина өссө дагы жан кол өрөсө жим болуп калды. Чоң рахмат. Күндөлүк айылындагы 1,5 чакырым жолго болсо, Папан айыл аймагындагы коомдук фонд тарабынан асфальт төшөлүп, бүгүн жергиликтүү элдин пайдалануусуна берилди. Булга чейин жолдорубуз аябай чаң болот эле, мына өсүмдүктөрүбүз дагы эле
Вақтарақтар да чаңдаша албай қалған эле да, жақсы түшүн бербей қалған эле. Андан кийин мына жол салынып калды эле, чыргап эле калдык. Катуу киришип жүрүшүбүз, асфальт бастырып алдык эле. Мына асфальт бастыргандан бери былтыркы жылдан бери 1 жыл болуп калды асфальтка. Жакшы болду да, чаңдан кутулдук. Чаң жок, чыргап эле калдык. Эл ыраазы бардыгы. Асфальт жолду да улантып берген деп атат. Эми дагы биз айтып атабыз, эми башталды, ушул жерден башталды. Эми мындан нары дагы ушу Кичалай чөгөм кожокелердин айылдарына дагы ушуну асфальт кылып берсе, анын ылдый жагы ушу Папандан улап дагы асфальт кылып берсе, эл чаңдан кутулуп калат элек, жакшы болуп калат элдин жашоосу үчүн. Жолдун асфальтынын калыңдыгы 14 сантиметр болуп, жалпы сметалык баасы 16 миллион 100 миң сомду түздү. Элдин муктаждыгын чечүүгө салым кошуу максатында түптөлгөн коомдук фонд жыйналган каражаттын эсебинен ар жыл сайын жол оңдоо иштери улантыларын белгилейт. 2023-төн бери 50 миллион сомдук иш аткарды. Былтыркы 2024 жылы бул күндөлүк айылына 1,5 километр, Кичалай айылына 1,5 километр, жалпысынан 3 километр жол курду. Жол курууга жалпысынан чыгымдар 32,5 миллион сом чыгым кетти, эки жерди кошкондо. Бул жерге основной акча водительдерден, ушул жерде ноор жүк ташып айдаган водительдерден, анан көмүр карьеринин жетекчилеринен ыктыярдуу салымдарын кошушат. Ошол топтолгон акчага ушул жолду куруп атабыз. Ош облусунун башчысы алыскы айылдардагы мындай жол куруу иштери айылдарды өнүктүрүүгө багытталып жатканын жана бул сыяктуу долбоорлор мындан арыда улантыларын билдирди. Жалпысынан быйылкы жыл Ош облусу боюнча жол инфраструктурасын жакшыртууга басым жасалып жатканын кошумчалады. Быйылкы жылы Кара Суу району боюнча 50 чакырымдан ашуун жол толугу менен оңдолот. Анын катарында Ош Кара Суу жолу да бар. Мындан тышкары дагы урматтуу президентибиз районубуздун 90 жылдык мааракесине арнап өзүнүн став фондунан дагы 1 миллиард сом Кара Суу Ош жолун реконструкцияга берди. Мындан бирок ошол мамлекет республикалык бюджетти эле карабастан жергиликтүү бийликтер, ошол жергиликтүү коомчулук менен ушул Папан Турук фонду менен биргеликте ушул бүгүн күндөлүк айында 1,5 километр жолдун ачуу аземинде турабыз. Бул акча ушул Папан өрөөнүндөгү көмүр кеңде иштеген ишкерлердин колдоосу менен ачылган фонддун чогулган акчасынан курулуп турат. Алдыга койгон пландарыбыз арбын. Тагыраагы 300 километрден ашык жолду быйыл биз пайдаланууга беребиз. Мына ошонун ичинен өзүңөр билесиңер, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин атайын ушул теңдештирүү фондунан каражат бөлүнгөн. Тагыраагы 4 миллиард сом бөлүнгөн. Мына ушу облусубуздагы эң маанилүү стратегиялык 3 жолдун бүтүрүлүшүнө багытталды. Кудайым буюрса, бул өзүңөр көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө ушул Өзгөн шаарынын ичинен баштап, мынакей Каракулжага чейинки жол 36 километр. Бул абдан бир ушул республикада өтө бир чоң көлөмдүү жумуштардын бири болот. Кудайым буюрса, ушул августтун 31-ине чейин аяктап, ушу элге пайдаланууга берсекпи деген жакшы изги тилегибиз турат. Андан тышкары, өзүңөр билесиңер, былтыркы Ноокат районунун ичинде жасалган жумуштар, мына ошону уланта эле Кызылкыя шаарына чейинки жол. Бүгүн ушул 30 километрге жакын жол бул дагы. Муну дагы бүгүнкү күндө баягы куруу темп абдан жакшы кетип баратат. Муну дагы ушу күз айларына чейин беребиз деген ойлорубуз болуп атат. Андан тышкары мынакей Ош менен Кара Суунун ортосундагы жол дагы абдан бир мындай интенсивдүү жолдордун бири. Ошондуктан бул долбоорду да биз бүгүн аяктап, Кудайым буюрса, эми ушу каражаттын чечилиши менен муну дагы Кудайым буюрса салып, ушу жылдын аягына чейин берсекпи деген жакшы ой менен туруп атабыз. Мындан тышкары Папан айыл аймагындагы Кожокелен айылын аралап өткөн ушул эле Актерек Папан Кожокелен унаа жолунун 72-74 чакырым аралыгындагы 2 чакырым жол асфальтталып пайдаланууга берилди. Быйылкы жылы Ош облусу боюнча 300 чакырым жол оңдолуп пайдаланууга берилет. Айымкан Исрал кызы, Азам Бузирков, Ош. 11 июнда түнкү саат 4:30 чамасында Ош шаарындагы Ош Нуру мейманканасынын алдындагы күрөканага эки шектүү курал менен кирип 21 жаштагы кызматкерди коркутуп, зомбулук көрсөтүшкөн. Алар 300 миң сом акча жана 1,3 миллион сомдук серп буюмдарды алып качып кетишкен. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Жалпы материалдык зыян 1,6 миллион сомду түзөт. Шектүүлөр Бишкек шаарынан кармалып Ошко жеткирилди. Эки тең күнөөсүн моюнга алышкан. Соттун чечими менен алар тергөө бүткөнчө камакка калтырылды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы коопсуздукту камсыздоо максатында күрөканаларга, дүкөндөргө жана үйлөргө видеокамера орнотууну сунуштайт.
Кара Суу районунда дан эгиндерин уруп жыйноо малында өрт кырсыктарын алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын тапшырмасы менен алдын алуу иш-чаралары өткөрүлдү. Айыл чарба техникаларынын айрыкча комбайндардын абалы, өрт өчүрүү шаймандарын даярдыгын текшерилип, айдоочулар менен дыйкандарга коопсуздук эрежелери түшүндүрүлдү. Бул аракеттер уруп жыйноо иштерин үзгүлтүксүз жана коопсуз жүргүзүүгө багытталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 2025 жылдын январь-май айларында Ош облусунда 139 өрт кырсыгы катталып, материалдык чыгым 30,4 миллион сомдон ашты. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 37,6%га көп. Ошто Асаго полисин алынуу каалагандардын саны арбын болуп жаткандыктан 76 атайын пункт уюштурулду. Камсыздандыруу мекемесинин кызматкерлери 24 саат иш графикке өттү. Жарандык жоопкерчиликте милдеттүү камсыздандыруу полисин алуу үчүн жарандар кандай документтерди тапшырышы зарыл, камсыздандыруу комитети кандай учурда төлөнүп берилет, адистердин жобу кийинки материалда. Кудай сактады. Бир саамга ойлоно түшүптүм. Дал ушундай секундтук убакыт айрым учурда чоң чыгымга дуушар кылышы мүмкүн. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Эгерде сиз айдоочу болсоңуз, унааңызды сөзсүз түрдө камсыздандырып коюуну унутпаңыз. Албетте бул биринчиден өзүңүздүн, ошондой эле жакындарыңыздын коопсуздугу болмокчу. Дал ушундай жарандык жоопкерчиликти сезип, унасын камсыздандырууну каалагандардын активдүүлүгү жогорулады. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Оштогу кеңсесинде эртең менен эле камсыздандыруу полисин алууга келген айдоочулар арбын. Мынакей мен бүгүн автоунааны камсыздандырып чыктым. Негизи чөнтөгө деле өтө оор келип эткен. Айдоочулук көлүктүн стажына карайт экен. Ама автоунаанын көлөмүнө карап, ошондо 2741 сом акча төлөп чыктым азыр. Азыр мына башка чет өлкөлөрдү көрүп атабыз да. Бар жок немеси бар. Страховка болгон машиналар. Без страховка мине албайсың азыр. Бизде эле мамлекетте уже жакшы шарттар түзүлүп келет. Эми бул болуш керек да, мен ойлойм, бул жакшы эле нерселер. Тем более мамлекеттик болуп атат, частный эмес. Телевидениядан көрчү элек, ошолор камсыздандыргандарды, мамлекеттер кайра төлөп берип аткандарды, ошондой камсыздандырып койсок бизге деле жакшы болот дейм. Ошон үчүн айдоочулар чакырат элем. Ошондо мамлекеттик камсыздандырууга келип камсыздандырып кеткиңиз дейт. Биздин ишканада жалпы 26 тез жардам унаасы бар. Тез жардам унаасында ар дайым халктын кызматында жүрүп, аты айтып тургандай тез жүргөндө ар кандай коопсуздуктарга учурашы мүмкүн. Ошондуктан биринчилерден болуп биз камсыздандырдык. Жарандардын жоопкерчилигин милдеттендирүү камсыздандыруу өнөктүгү Ошто жалпы 76 пунктта жүрүп жатат. Булар негизинен эң көп жайгашкан, маселен, калкты тейлөө борборлорунда, жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн имараттарында. Ал эми Ош шаарында албетте унаа мекемесинин жанында жарандардын кезек күтүүсүнүн көптүгүн көрүүгө болот. Ушул себептүү дагы аталган компаниянын кызматкерлери 24 саат кызмат өтөөгө өтүшкөн. Саламатсызбы? Иш илгери болсун. Чындыгында эле иш аябай көп болуп жатат. Күнүнө где-то бир 150, 160, 200ге жакын адам өтүп атышат азыр мына камсыздандыруудан. Жарандык жоопкерчиликте милдеттүү камсыздандыруу же Асаго полисинин базалык тарифи 1680 сом. Полистин баасы айрым жагдайлардан да көз каранды. Маселен, айдоочулук стажы 3 жылга жетпеген жана 25 жашка толо элек айдоочулар жогорку тобокелдик тобуна кирет. Булар үчүн полис баасы кымбатыраак аныкталышы мүмкүн. Жеңил машинаға объемына коэффициенттер ошондо эсептелет. Оор жүк ташуучу машиналар булар баягы өзүнүн берилген максималдык массанын негизинде эсептелет. Баягы автобустар, бустар, ушундай эле чоң автобустар булар пассажирский местага ошо коэффициенттер кошулат. Баягы спецтехника бар, спецтехникасы дагы ошо өзүнүн коэффициенти бар. Ошолор боюнча кошулат. Адистер тарабынан ар бир кардарга автокырсык учурунда айдоочу камсыздандыруу ишканасына кантип кабар бериши керек жана камсыздандыруу кенемтесин алуу үчүн кандай документтер зарыл экени боюнча жеринде түшүндүрүлүүдө. Асаго полиси менен сиз өз автоунааңызды, ошондой эле үчүнчү жактардын мүлкүн жана ден соолугун коргой аласыз. Камсыздандыруу кенемтеси кардар арыз менен кайрылган убактан 15 күндөн 1 айга чейинки аралыкта төлөнүп берилет.
полистин алган айдоочу ошо жолдо кетип баратып ошо кызыл светофордо кызылдан өтүп бирөөнү урса, ошол нерседе жана ичип алса, же чекип алса, же баягы ошол эле жолдо кетип атып сплошной полосадан ошол эле баягы нарушение менен башка машинаны урса, аны ошол эмеде төлөп берилбейт. Ошто жалпы 368 миңден ашык унаа каттоодо турат. Мунун 256 миңден ашууну район аймактардын тургундарына таандык. Миргүл Бокошова, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош. Ош жаңылыктар ушулар, эсен туруңуз, алда эртеңки күнгө карата аба ырайы орун алат. Биздин канал менен бирге болуңуздар.